Баткен районундагы 40-телемунара 1976-жылы ишке кирип, алгачкы жолу кыргыз көрсөтүүлөрү бериле баштаган. Ага чейин район калкы кошуна өлкөлөрдүн теле көрсөтүүлөрүн көрүп келишкен. Бизде кыргыздарда көп мындай специалисттер жотогу баласы только орустар иштечү. Мен ошол менен кошулуп как инженер катары, как начальник инженер, ошол менен полностью ушу монтажный иштерге жана монтажды бүтүрүп, 8 март күнү уже Баткен районуга телевидение бергенбиз 42-терде. 40-телемунарада Баткен облусунда ийгиликтүү ишке ашырылып жаткан пилоттук санариптик телерадио берүүнүн заманбап шаймандары орнотулган. Учурда жергиликтүү калктын 94% санариптик телерадио форматы менен камтылган. Бай санариптик цифровой деген ушул биздин передатчыбыз азыр баягы 10 канал көрүп аткан ушул передатчик берип атат бир гана ушулчу. 250 ваттык мощностьту ана бул резерв менен турат. Бирөөсү иштебесе, бирөөсү сразу резерв менен иштейт, мына модулятор бар. Анан мунун мощностьу да чоң, 250 ватт. Аналар караганда 2 эсе чоң. Ана цифровой форматта берет. Мына ушулардын ордуна азыр бардыгына ушу бир өзү 10 каналды берип атат. Бирок жашоочулардын басымдуу бөлүгүндө ресиверлер жетишсиздигинен санариптик берүүнү көрө албагандар арбын. Ошондой эле телерадио толкуну жетпеген аймактар да бар. Баткен облусунун айрым тоолуу аймактарында телерадио станцияларынын жана автоматтык теле чагылдыргычтардын кубаттуулугу аздык кылат. Ал жерлерде автоматтык теле чагылдыргычтар турат. Бирок ал автоматтык теле чагылдыргычтар негизи тез иштен чыгып бузулуп турат экен. Себеби бул жергиликтүү бийликтер ошол жактагы курулган жайларды туура санитардык техникалык нормага жооп бергидей салбагандыктан суу агат экен. Ошондуктан передатчиктер бузулуп, көп учурларда ошо жергиликтүү калк телерадио жок калган учурлар бар экен. Кошуна өлкөлөр менен чектеш аймактарда жергиликтүү тургундардын толкун кабылдагыч антенналары Өзбекстандын телерадио берүү станцияларына карай багытталып, кошуна өлкөнүн берүүлөрүн көрүшөт. Мындан улам жергиликтүү тургундарга толкун кабылдагыч антенналарды туура жакка багыттоо боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүү керек дешет адистер. Медер Ниязалиев, Рысбек Мазаит уулу, Коомдук 1 канал, Баткен району.